үчүн болот киргенде болот карап коюп таң калып калып көрүнүп атат көзүмө. Чочуп кетет. Чочуп кетти. Мисалы жаза берет. Бирөөсү меники, ортодо меники деп жаза беришет. Аманга көп жазышат, аман красавчыгыраак да сценарий. Бизге кызыгышып аман десең болот койбойсуңар деп ата энем айтышкан болчу. Сиздер менен сүйлөшкүбүз келет, негизи жакшы да. Негизи видео суhbatlары менен сүйлөшсөк. Баарыңар сүйлөшүп кетесиңер. Барашып атам. Жыл мурун ишем төрөлүп, дагы бир үй бүлө кубанып турган учур эле. Дал азыр аман эсен болот, терезеге жеткен учуру. Чындыгында бул жигиттер менен маектешүү мага дагы абдан кызык болуп жаткан учуру. Алгач учурашып алалы. Кандайсыңар? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Салам деп коелу анда жалпы жакындан таанышып алалы. Кайсы жактан болосуңар? Канча жаштасыңар? Учурда эмне менен алектенесиңер? Аман Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу болобуз. Кызыл Жар айылынан болобуз. 2005-жылы төрөлгөнбүз. 20 жашта экенсиңер да. 20 жашта. Азырынча шаарда такси кылып иштейбиз. Демек азыр окубайсыңар, жумуш менен алектенесиңер, Буюрса окууга тапшырабыз. Кайсыл окууга тапшырайын деп жатасыңар? Ким болуңар келет келечекте? Келечекте биз спортко бир аз шыгыбыз бар да. Ошо спорт школуга тапшырсакпы деген. Үчөөңөр теңби? Ооба, үчөөбүз. Үчөөбүздүн кыялыбыз. Бактылуу бир балалык кезге кайткым келип жатат. Негизи эле балалык учур бир таттуу мүнөттөрдөн куралат эмеспи? Бул суроону дагы Эсенге бергим келип жатат. Эсен канча бир туугансыңар? Үйдүн канчанчысыңар? Менин атым Эсен, ортончусу болом. Негизи биз 7 бир тууганбыз. Биз эң кичүү болобуз. Бизден чоң эжем, 3 эжем бар, анан эң улуу байкем бар. Байкебиз бар. Эгиздердин ортончусу болгон кандай негизи? Баягы кичүүсү болсо эркеси деп коебуз го? Кичүүсү болсо эркеси. Ортодо болгон кандай экен мындай? Ортодо болгон мен Кээде экөө тарынша кеткенде ортодо калып калбайсыңбы? ортодо калып калам мындай. Ушуп кеткенде, көп ушуп кеткенде ажыратып калам көбүн. Кичинекей ушуп кетчү элек да. Кичинекей кезиңде бир кызыктуу учурлардан эстеп айтып бербейсиңби? Кызыктуу окуялардан. Кызыктуу Көп эле болсо керек. Көп эле болгон. Права немен айтып берейин. Үчөөбүз мен болот экөөбүз права кылча, биз аман правасы менен жүрчү элек да, бир права менен айдап жүрчү элек. Эч ким билбейт да, айырмалабайт дагы. Гаилер турасында көрсөтүп коебуз, эч ким билбейт. Бир права менен жүрүп жүргөнбүз. Андан кийин болот алды. Болот мен кеч алдым да, эң акыркы мен алдым праваны. Ошо болоттук менен иштеп жүрдүм. Бирөөбүз түндүк ачып алабыз. Ошентип бир 2 машина менен кылып жүрдүк. Эч ким билбейт да. Такыр айырмалай алышкан жок, Жок. Кызыктуу бир учурларды айта кетейин. Үчөөбүз көчөдө жүргөндө бир магазинге бир жака кирип калганда биринчи мен кирем да. Анан мени карап коет. Эзен кирген эзен карап коет. Үчүнчүн болот киргенде болот карап коюп таң калып калат. Үчөө көрүнүп атат көзүмө депчи. Чочуп кетет экен да. Чочуп кетчү. Анан сурашабы? Сурашат. Сураганда сурашып калат. Көзүмө үчөө көрүнүп кетип атабы деп, барадан эгиз турбайсыңарбы деп. Болот сени көргөндө чочуп кетет дейт го. Ооба, мен эң акырында жүрөм да булардан. Анан мени көргөндө чочуп кетишет, кадимкидей 3 адам көргөндөй болупчу. Анан эгизсиңер деп менен сурап калат, ооба эгизбиз деп коем. Анан ошо менен көчөгө чыкканда окшош кийинип чыгабыз. Анан кийим алганда да окшош кийим алабыз, чогуу. Кийимди атайын тиктиресиңерби? Жок.
Кийим алыш кыйын. Кыйын да ошол. Аябай оор. Проблема да кийим алыш. Канча күнүңөр кетет ошо? Өткөндө байланыштым да айтып калдың, Эртең менен саат 10-до чыксак кайра 7-8-те келип калабыз. Ошончо иштейбиз да. Бириңердин размериңер туура келсе, Ооба. бириңерге туура келбей калат. Ооба, анан экөө чыгып калса, үчүнчүсү таппай калышат да, кийимдичи. Көбүнчө окшош чыкпайт да. Бир чоңураак магазинге барып таппасаң таба албайсың да. Ошол үчөөбүз ынтымакташып, не алсак баардыгын чогуу алабыз баардык нерсени. Бирөөбүзгө жакпаса болду, албай коебуз. Ооба, бирөөбүзгө жакпаса ынтымакташып албай коебуз. Негизи эле менин байкашымча мына Эсен менен Болотту аябай окшоштурдум. Силерде кандай болот? Көчөдөн көрүп калганда? Бизди көчөдөн көрүп калганда мени анча окшоштура бербейт. Бул экөө анткени бир тондо жаткан да, анын өзүнчө жат калган. Ошого бул экөө окшошураак да. Бүгүн дагы мына өзгөчө сонун болуп кийинип келипсиңер. Формаңар окшош. Негизи дайыма эле ушундай окшош кийинип жүрөсүңөрбү же кээде элеби? Негизи үчөөбүз жүргөндө окшош кийинип чыгабыз. Анан өзүбүзчө бөлөк жүргөндө башка кийинип чыгабыз да. Мисалы эки эгизди көргөндө деле аябай суктанабыз го. Анан болгондо да силер үчөөңөр окшош кийинип чыксаңар, башкалар кандай кабыл алат? Сүрөткө түшүп алалы деген күндөр болгонбу? Болот. Үчөөбүз окшош кийинип чыкканда уялабыз. Көз тийип кетпесин депчи. Анткени көбү суктанышат. Көбү суктанышат да. Барды карай беришет экен. Ошондо өткөн мынау чегиз го деп барды. Аябай мындай өзүңөрдү моундай жөнөкөйлүк биринчи орунда дебесизби? Силер эгизсиңер деп көптөр сурашат. Кете алсак деп. Сөткө түшүп алайынчы дейт. Жакшы. Ошол нерсе жагабы өзүңөргө? Биз бир аз уялчагыраакпыз да. Жагат. Бирок жакшы нерсе ал, жакшы нерсе. Эми бир аз маанайыбыз ачылып калат. Жанатан бери Болот дагы мен дагы сүйлөйүн деп отурат. Болот негизи баягы бир туугандар, негизи эле бир туугандар кичинекей кезинде ата энебиз жумшаса талашып тартышып, сен кыл, мен кыл деп ушундай учурлар болот го. Анан силерде кандай, мисалы айылга барганда оокатта көп да. Анан кандай кыласыңар? Бөлүшүп эле кыласыңарбы же атаандашасыңарбы, силерде да барбы? Бизде өзү атаандашуу бар негизи. Бир ишти бирөөбүзгө жасап койсок, негизи атаандашып кетебиз да бирөөбүз. Ошон үчүн үчөөбүз чогуу эле бүтүрөбүз ошол иштерди. Айтасыңар анан неге тиги Асан көбүрөөк жасап койду деппи, же көбүрөөк жасабай калды деппи? Ооба, көбүрөөк жасабай калды. Мен мисалы өзүм иш жасап атсам, мен бул экөөнү атаандашам. Мен эле жасай беремби деппи? Мен эле жасай берем. Болот, негизи баягы сырткы келбетиңер окшош болгону менен мүнөзүңөр деле окшошпу же айырмачылыктар болобу? Кимдин мүнөзү оор, ким кичине мындай шайыр дегендей. Сен айтчы Болот ушуну. Бизде үчөөбүздүн мүнөзүбүз окшош негизи. Анан Эсен экөөбүздүгү окшош мүнөзүбүз. Амандыкы башкачараак мындай. Башкачараак болгондо кандай? Силер көбүрөөк урушпот окшойт, Ооба, мындай өзүнүн чоң дуун салып, шустрый, шайыр. Ошол анан биз Эсен экөөбүздүн мүнөзүбүз бир жерден чыгат да, чогуу. Характерибиз дагы бир. Экөөбүз урушуп кетсек, бирөөбүз кой деп ажырашып. Ашып барса бир күндөн ашып капалашып жүрөбүз, анан жарашып алабыз кайра эле. Амандыкы бир аз башкачараак, мындай шайыр, шустрый бизден караганда. Башкача деп калдың, кичине мындай төпөштөп коет окшойт. Ооба, төпөштөп коет. Шайыр болгону менен. Ооба. Жакшы. Бул экөө урушуп кетсе, кечинде чогуу жатабыз үчөөбүз. Анан ортого мен жат деп калат Болот. Анткени бул экөө урушуп кеткен да, жаныма жан жата албайт да экөөчү. Бир-эки күн ошентет, анан бир-эки күндөн кайра жарашып алат. Болот келип мага сүйлөйт, жанына көп болот да. Эзен экөө урушуп кетсечи, анан Эзен дагы келип жанына сүйлөйт. Болот кетип калган учурда. Экөө бир келбейт экен да. Ооба, бир келбейт да менин жанымачы. Үч эгиз болгон аябай сонун негизи. Кичинекейибизден бери
зерикпейбиз. Бизге мындай скучно эмес да, билинбейт. Аман эсен болот деп атыңар дагы өзгөчө сонун атыңар бар экен. Анан азыр жалпы эле көрүүчүлөргө кызык болуп жатат окшойт. Атыңарды ким койду эле, ким айтып берет эсен? Негизи биздин атыбызды больницадан врачтар коюшкан. Врачтар бизге кызыгышып, Аман эсен болот койбойсуңар деп ата-энем айтышкан болчу. Ата-энем жаап калышкан ошол аттар. Эфирден тышкарыда айтып калбадыңарбы ошо негизи эки эгиз деп гана ойлоштур атам деп, ошол боюнча сурагым келип атат. Негизи эки эгиз деп ойлошкон ата-энебиз. УЗИден эки эгиз көрсөтүшкөн билбейм. Бул экөө армияга служба кылып барып келишкен да. Бул экөө кеткенде кыйналгам аябай элечи. Бир нерсе жетпегендей болупчу. Анан сагынган учурда барып турчу болчумун армияга. Бир айда барып сагынычын таап келчү болчумун. Сен эмнеге барбай калдың эле? Мен ошо үйдөгүлөр алып калышкан. Чөнтөң алып кетип калабы, бирөө атырба деп. Бул экөө бөлүнбөйт да. Мен калып калгам. Бир тондо болгон үчүн бөлүнбөйт экен да. Булар армиядан келишкенде мен айткам да, болду үчөөбүз ажыралбайбыз, урушпайбыз дагы депчи. Кыйналгам да аябай элечи. Ошо армияга барган учуруңардан сурагым келип жатат болот. Канча жыл кызмат өтөдүңөр? Ошол боюнча айтып берсең. Биз кызматты 1 жыл толук өтөдүк. 2024 12 апрель кызматчылыкка барганбыз. Ал жактан жаңы барып, эсен экөөбүз бөлүнбөйбүз деп военный командада билип айтпай бөлүнбөйбүз. Бөлүп салат да эгиздерди кызмат. Учурда бөлүп салат, анан биз бөлүнбөйбүз деп айтып чогулобуз деп, биз эгизбиз деп. Кызмат өтөгөн учурларда бизде аябай кызыктуу болду. Мисалы, нөмөттөрдө экөөбүз алмашып, бирөөбүз чарчасак, бирөөбүз менен алмашып алайлы деп алмашып, кыйынчылыктардын жеңип чогуу. Армиядан дагы силерге баягы суктанышса керек. Ооба, суктанышты. Аябай окшош экенсиңер. Силерде кантип айырма болот, кандай айырма бар, аябай окшош экенсиңер. Анан биз айырма жок, биз айырмалаш кыйын деп коебуз. Анан биздин да бир эгизибиз бар десек аябай таң калышып, негизи өзү экөөбүзгө эле таң калышат, анан да бир эгизибиз бар десек аябай суктанышып, таң калышат, кызыгышат. Ал жакта дагы ушундай эмеден интервью алып жүрдү. Интервьюга чыктык ал жактан дагы. Военный ТВдан. Аман эсен болот, бири-бирин канчалык деңгээлде жакшы билет, канчалык деңгээлде түшүнөт. Азыр оюн ойнотуп көрөбүз, анан чогуу билебиз. Негизи даярсыңарбы? Оюндун шарты мындай: көзүңөрдү жумасыңар, мен силерге суроо берем, анан колуңар менен көрсөтөсүңөр. Көзүбүздү жумабыз анда. Биринчи суроо. Ким жакшы окуйт? Ким уйкучу? Ким жалкоорок? Кимдин сүйлөшкөн кызы бар? Ким ак көңүл, тамашакөй? Кимдин тез ачуусу келет? Ким боорукер? Ким шок, тентек? Ким ырдаганды жакшы көрөт? Ким эрке өскөн? Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына 3Мдин бири-бирин канчалык деңгээлде жакшы билерин ушул оюндан сиздерге көрсөтө алдык окшойт. Ал эми бул жигиттер менен болгон чыгарылышты 7-каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан, тагыраак айтканда YouTube'дан, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан жакында көрө аласыздар. Буга чейин дагы мына сонун оюнду да ойноп алдык. Анан кимдин сүйлөшкөн кызы бар деп сурасам, ушу эсенди көргөзсүңөр да, ошол боюнча болот. Не дейсиң? Эсендин сүйлөшкөн кызы бар эле, бирок азыр жок. Анан үчөөбүз
негизи бирөөбүз кыздар менен сүйлөшсөк Баарыңар сүйлөшүп кетесиңер. адашып атам. Негизи бирөөбүз кыздар менен сүйлөшсөк үчөөбүз тең сүйлөшкүбүз келет да. Мисалы Эсендин девушкасы бар, оған сүйлөшүп жүргөн, биз дагы сүйлөшкүбүз келген. Өзүм да кызганып кетем. Эсен же силерге кызыктуу кылып айтып берет окшойт да, кыздар менен сүйлөшсө деп. Сүйлөшүп атса биз карап отурабыз. Сурайсыңар анан. Эсенди биз аябай уялтып да койдук окшойт. Силерден деле сурайынчы, силердин деле девушкаңар бар да. Бизде болгон девушкабыз. Үчөөбүз сүйлөшкөнбүз болгон, азыр жок. Азыр бойдоксуңар, э? Азыр бойдокпуз. Негизи үчемсиңер, анан үчем кыз менен сүйлөшкүңөр келеби? Эгиздер менен дейинчи. Эгиздер менен сүйлөшүбүз келет, негизи жакшы да. Эгиз менен негиз сүйлөнсө аябай жакшы да. Сүйлөшкөнбүз деп дагы айтып калдыңар окшойт. Негизи сүйлөшүп көргөнбүз, анан болбой коюшкан. Көрөлү дегенбиз, болбой коюшкан. Балким биздин эфирден көрүп алып дагы силерге аябай суктанып жатат окшойт, кыздар дагы, ушундай татынакай жигиттер экен деп суктанып жаткан учуру да. Бирөөсү меники кыздар жаза берет комментарий, бирөөсү меники ортодогу меники деп жаза беришет. Аманга көп жазышат, Аман негизи красавчыгыраак да бизден караганда. Негизи мага көп деле жазбайт, Болотко да көп жазат мага негизи. Койчу, өзүм каштай койдум. Сага көп жазбайт, бирок сенин сүйлөшкөн кызың бар. Сүйлөшкөн кызым бар эле анан.